Кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата республика боюнча жарыяланган мамлекеттик тилдин 3 айлыгын өткөрүүнүн алкагында салык кызматкерлери арасында кыргыз тили жана Айтматов аламат алышындагы викторина уюштурулду. Бул викторина салык кызматынын борбордук аппаратында алгачкы жолу уюштурулгандыктан кызматкерлердин кызыгуусун жаратты. Викторинага ар бир түзүмдүк бөлүктөн кызматкерлер катышып, Жамиля, биринчи мугалим, Делбирим, Актеме топторуна бөлүнүшүп, жазуучунун чыгармаларын жана мамлекеттик тил боюнча даярдалган суроолорду талкууга алышты. Ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окутуучуларынан видео форматтагы суроолор берилип, кызыктуу жооптор алынды. Мындан тышкары ар бир топтон бирден кызматкер чыгып, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окуп беришти. Жыйынтыгында эң көп упай топтогон топко жана активдүү катышкан кызматкерлерге кызыктуу байгелер жана дипломдор тапшырылды. Салыкчылар викторинага абдан активдүү катышып, кыргыз тилин жана Айтматовдун чыгармаларын билүү боюнча деңгээлдери жогору экендигин көрсөтүштү. Мамлекеттик салык кызматында мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча ар тараптуу иштер жүргүзүлүп келет.